Açık aytыш керек. Бизге көп сурайт да, акталасыңар, үннөөлөсүңөр, сужумусуңар кандай болот. Кылбаган кылмышка сөзсүз түрдө бийлик органдары акташ керек. Мына бүгүн депутат отурат арабызда, мына бүгүн омбудсмен отурат. Ушулар алып айтат элем. Депутаттардын кайрылуусу бар. Генералдык прокурорго. Биздин коргоо комитетинин кайрылуулары бар. Генералдык прокурорго өзүңүздөр билесиздер. Президентке, өкмөткө, парламентке кайрылууларыбыз бар. Ушуларга бүгүнкү күндө ушул биздин кайрылууларыбызга депутаттардын дагы генералдык прокурорго токтом менен жөнөтсө керек болчу, токтом менен. Ошого бүгүнкү күндө жооп ала элекпиз. Бүгүн бийликтен бүтүндөй коомчулук күтүп отурат. Бүгүнкү бийликтин саясий туткундарга официалдуу мамилеси кандай? Менин оюмча жакынкы 1 ай, 1,5 айда буга жооп болуш керек. Бийликтин эң бир негизги жетишкендиги бул элдин ишеними болот. Элдин ишеними. Менин оюмча кылбаган кылмыш боюнча биздин баарыбыз толук акталышыбыз керек. Толук реабилитация болушубуз керек. Бул көпкө узабашы керек. Мен ушуга ишенем. Бүгүнкү бийлик башында отургандар, мына омбудсмен отурат, депутаттар отурат. Буга жакын арада чекит коет деп терең ишенип турам да. Болбосо анда саясат башка нукка бурулат. Ачык эле айтышыбыз керек. Бүгүнкү күндө Атамбаев менен коркутуп атышат. Атамбаев баарын коркутуп атат. Атамбаевдин артынан менин оюмча прогрессивдик күчтөр жок. Ал менен коркуткан кереги деле жок. Ал кандайдыр бир диверсиялар жасашы мүмкүн, башка нерсени жасашы мүмкүн. Коомдук пикир, коомчулук туура прогрессивдүү идеялардын артынан сөзсүз барат деп ойлойбуз. Бул бүгүнкү күндө айтып аткан жок, бул акыркы 20 жылда прогрессив күчтөрдүн аракеттери жүрүп жатат. Биринчи революция, экинчи революция ошон үчүн болду. Мына Кудай жалгап, биз күткөн 2005-2010 жылдары күткөн нерселер ошондо аткарылбай, азыр аз-аздан аткарыла баштады. Биз муну моюнга алышыбыз керек. Бирок биз дагы мына саясатчылар баарыбыз жардам беришибиз керек. Парламент аракет кылыш керек. Генералдык прокурор башкалар аракет кылыш керек. Сөзсүз түрдө биз түшүнөбүз. Кызыктар эмес тараптар бар. Булар кимдер? Булар улуттук коопсуздук кызматы. Булар ошол убакта бизди камаган, тергегендер, камаган соттор. Булар бүгүнкү күндө кызыктар эмес. Менин оюмча булардын таасири бүгүнкү күндө деле таасири бар. Ошондуктан бүгүнкү биздин кайрылуубуз менин оюмча саясий туткундарды чыгаруу эле эмес, бүгүнкү күндө саясий реабилитация жасоонун, саясий туткундарды актоонун бүгүнкү күндө бул биринчи кадамы башталып атат деп айтсак болот. Ошондуктан мен сиздин баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Биргелешип аракеттенсек, биз бул максатка жетебиз. Бизди мен ойлойм, бийлик деле сөзсүз түрдө бизди колдойт, себеби биз туурабыз. Биздин аракеттерибиз абдан туура. Муну коомчулук 3 жылдан бери толук биздин коомчулугубуз түшүнүп калды. Рахмат, анан дагы бир жолу сиздердин баарыңыздарга тынччылык, ийгилик, бирге аракет кылалы.